көптөгөн эл аралык фестивалдардын лауреаты, таланттуу ырчы жана актриса Айым Гүлнур Асанова азыр бул нөттөрдө биздин сахнабызга кирип келген турат. Андыктан жалпы жакыныраак келиңиздер. Ал эми буга чейинки бизге түз байланышка чыккан Айдай аттуу бийкеч, анда сиздин сурооңузга жооп ала алдыңыз окшойт. Эгерде сиз дагы биздин коногубузга берчү сурооңуз болсо түз байланышка чыгыңыз дейли. 0312 38 21 83 39 20 64 дал ушул номерларын терип байланышка чыгыңыздар. Коногубузга сурооңуз же болбосо каалоо тилегиңиз болсо дагы биз сизди кучак жай тосуп алууга даярбыз. Анда көрөрмандар, сиз даяр болсоңуздар, биз дагы даяр болсок, анда биздин коногубузду дагы бир ирет чакырууга уруксат этиңиздер дейли. Маданияттын мыкты кызматкери, көптөгөн эл аралык конкурстардын лауреаты, таланттуу ырчы Айым жана актриса десек дагы болот, Гүлнур Асанова кол чабуулардын коштосунда биз чакырып алабыз. Ай, мен жыртып алдым. Гүлнур эжебиз дагы да болсо сиздердин алдыңыздарда сулуу болууга даярдап аткан окшойт. Эгерде сиз даяр болсоңуз, эми дагы бир ирет кол чабуулардын коштосунда тосуп алалы. Саламатсызбы? Көргөнүзгө кубанычтабыз. Кош келдиңиз. Шашылып көйнөгүмдү жыртып алдым. Кайсы жерден эмне кылып? Темириңер жыртып койду. Мынакей. Мейли. Кечип калганыңызды алда темир билип калган окшойт, Ошо. Баары жакшыбы? Орозоңуз кабыл болсун дейли. Рахмат. Неден кечиктиңиз билсек болобу? Тыгын болуп калды, аны жамгыр жааганга ушундай болуп калды да. Эште жамгыр. Ооба, сонун романтикалуу аба ырайы болуп атат. Биздин Гүлнур Айым да бүгүн өзгөчө кызыктуу маек менен да жан дүйнөңүздөрдөн орун алат деген ишеничтебиз. Анан кечигүү жөнүндө сөз болуп калды. Негизи эле сиз кечигип жүргөндөрдүн катарындасызбы же тескериси кечиккендер жаман көргөндөрдөнсүзбү? Бардык эле адамдар күткөндү жаман көрөт. Анан мурун кечигип эле басып жүрчүмүн. Азыр болсо эрте эле барганга аракет кылам, убагында эле барам. Бүгүн гана болуп калды. Себептер болот экен да. Ооба, боло берет экен жашоодо дедиңиз. Негизи эле анан кандай аба ырайы сизге жагат? Мага салкын, ушу жаз айы, бирок жамгыр эмес. Жамгыр эмес. Бүгүн сиз жакшы көрбөгөн аба ырайы. Кечиктиңиз бүгүн баардыгы башкача болгон экен. Жол тыгынга калып, ушундай. Ошондой болсо дагы эфир сонун болот деп сөз берелик. Анан көптөгөн көрөрмандарыңыз азыр сизди күтүп, сагынып азыр экран алдында отурушат. Анан аларга кубан берип, кандай жаңылыктар менен бөлүшөйүн деп турасыз? Биринчиден бардык кыргызстандыктарды, мусулмандарды Рамазан айы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Жаратканыбыз бардык эмне тилек кылган тилегибиздин баарын кабыл кылсын. Ошондой эле эмне жаңылык десек, биз ушул Рамазан айына нутурлап чоң долбоор баштаганбыз. Биз өзүбүз Жалаң жолукчандар айымдар негизделген Ак багыт фонду, коомдук фонду уюштурган Рамазан айлардын султаны аттуу республикалык сынак жарыялаганбыз. 7 дубан тең катышса болот. Баш байгеси умрага жолдомо жана 100 000 сом. 10 багыт жазылган. Аларды атап өтсөм уруксат бекенби? Же кандай? Айтсаңыз болот, көрөрмандарга. Сизде энди маалымат болсун. Ооба, Кыргызстандан дагы булуң бурчтан качсак деген тилек да. Биринчи деген жаш балакайлар 6 жаш, 5 жаштан өйдө 12 жашка чейин жараткандан дуба суроо, дуба айтып, ушул өзүнүн кыялын, же болбосо эл журтка тынчтык каалоо мененби ушундай бир тилек суроо. Ал эми экинчи болсо ар кайсы ишкерлер көп кайрымдуулук кылган инсандарга, ошондой эле ушундай ишканаларды, үйлөрдү, машина, автоунааларды жасалгалоо боюнча, андан кийин болсо ТВ канал, журналдар, сайттар баары катышат. Ушу Рамазан айында жакшы иш чараларды чагылдырып берген үчүн. Андан сырткары устаздар, же болбосо насаатчылар деги эле ошол ынтымакка чакырып, ушу туура багыт көрсөткөн устаттар катыша алат. Ошондон сырткары унутпасам эгер, хадис аяттар
Куран аяттары, хадистерди көп жаттаган, ушул ай ичи көп жаттаган инсандар дагы катыша алат. Кыскасы 10 багыт биздин баракчабызда Ак багыт фондубуздун баракчасында илинген. Барыңыздарды катышууга чакырам. Азыр мен унутуп калышым мүмкүн 2-3 багытты, бирок бирөөсүн гана тандайсыз дагы. Ушул Рамазан айы бүткүнчөктө 3 видео чыгарасыз баракчаңызга. Биз деген жеринен барып тартуу мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан Сведенден, Баткенден, Алайдан катышкандар болот да. Телефонубуз 0551 000014. Айта алайын мүмкүнчүлүктөн пайдаланып. Алеби Бишкекте катышса, биз жеринен барып тартып кетүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Сведенде акысыз эле сапаттуу видео тартып кетебиз. Анда ийгилик каалайлы, бул долбоорго чындыгында эле өзгөчө мыкты долбоор экен. Анан бардыгыбыз билгендей эле, сиз учурда алып баруучулук кесипти дагы аркалап жатасыз. Дал ушул кесиптин өзгөчөлүгү деги эле сизге эмнеси менен жакты, же эмнеси жакпады, ошол туурасында да кеп кылсак. Мен баягы буга чейин бир 2 күн болуш керек, күн мурун пост жазган болчумун. Ушинтип сүйлөшүп атып эле аябай баягы актрисалык өнөрдү дагы алып мурун алып жүрбөдүм белем. Анан ошол нерселерим кармап кетет экен дагы, аябай берилип угуп аткан киши болот экенмин да, жоопторунчу. Бирок оюмда кийинки суроолорду ойлоно берет экенмин да. Тизмекте эле аз будан кийин эмне берсем, мына кайсы болчу мынтип таптакыр башка жакта жүрөт экен, бирок өзүмдүн кебетем болсо келген коноктор менен укмуш неме баарлашып аткан болот экен да. Аналар берилип. Анан ошо кызыктуусу ошол болду. Бирок эгер чындап эле сурап калса, ошону мен бир жообун айтып атпырам. Сиз мында билесиз да десем, ошол жерден кармалып калам да. Сведенде мен аны укпайт экенмин азырынча. Болду эле ушундай учурлар? Боло элек, бирок сурай элек. Болбой эле койсун дейсиз. Болбой эле койсун. Жакшы экен. Анан эмне себептен дал ушул тармакты тандап калдыңыз? Сиз дагы көп кырдуу таланттын ээсисиз, анан бул да болсо сизден бир талантыңыз дейли. Анан канча убакыт болду? Негизи былтыр ушул Марва телеканалынан, Насыйкат радиосунан ушул эфирге чыгып берсеңиздер деп сунуш киргизген. Анан былтыр болсо мен 4-5 чыгарылыш чыгардым Насыйкаттан, Нурсанат деген программасында. Бардык жаттагы кесипкөйлөр инсандарды чакырчук. Анан ошол баягы бир убакыттардын тардыгынан, анан мен баягы көнөлү экем, конокторду аябай монтип чалып келип атасызбы, каяктасыз деп монтип аябай бирөөнүн артынан монтип түшүп, же андай эмем жокпу. Ошол кичине бир аз мага мындай ыңгайсыз жаратты дагы. Мен кичине эс алып турайынчы дегем да. Анан быйыл болсо ошо Рамазан айында болсо ошо Ыйык Рамазан деген долбоорубуздун негизинде өзүңүздүн передачаңызды алып чыкпайсызбы деп. Анан өзүм дагы долбоор уюштуруп калбадым ошол фонддун долбоорун. Анда ушул багыттан да алып барып берейин деп, анан ошо Рамазан айы 4 чыгарылышка макулдашканбыз. Эң сонун, азыр болсо сизге арналган атайын блиц суроолор бар. Шартын болсо билесиз, көпкө ойлонбостон бат-баттан жооп бериш керек. Анда баштайлык. Артаңда кандай ой менен ойгоносуз? Бисмилла деп эле жаратканга рахмат, тирүүмүн деп ойгоном. Күнүңүз эмнесиз өтпөйт? Күнүм Куран аятсыз, Сведенде ар дайым намаз окуп атканда сөзсүз түрдө аяттар кошулат. Тамшандыра жасаган тамагыңыз? Манты менен плов. Охо. Гүлнур айымдын жан дүйнөсүн чагылдырган чыгарма? Жан дүйнөмдө чагылдырган чыгарма жок. Меники окшош бербейт көп. Жазылы элек. Андай шедевр боло элек дейсизби? Болсо кандай жанрда болот эле? Драма. Жакшы. Өзүңүздү инсан менен курбу болот белеңиз? Өзүндөй окшош. Ар бир адам эле өзүндөй окшош. Ооба дейм сразу эле. Кайталап көрө берчү кино, ырдай берчү ыр жана окула берчү китеп жөнүндө айтсаңыз. Мен кайра кайталап окуй берем, Анна Каренинанычы. Чоңойгон сайын, окуучу кезинде окугам, анан чоңойгон сайын анан дагы өз эс тутумуң өзүнчө өрчүп, акылың өрчүп баштаганда дагы бир кандай окуп көрөйүнчү, кандай кабыл алат экен деп. Азыр эсте барбы кайсы бир саптары? Ал ыр эмес да, ал мындай. Чыгармада. Ооба. Айрыкча ошол поездго өзүн таштаган, боюн таштаган жерлеринде башкача кабыл алып окуйм да. А киночу? Кино болсо кайталап кинону көрө элегиме көп эле болуптур, бирок илгери жашымда эме дегенди көрчүмүн.
индийский кино бар эмеспи? Кайсы? Жарда меч деп эле ошону көрчүмүн, кайталап көрө берчүмүн, ошол мага жакчы. Андайынан уруша электиле колдор тийелектилеп дыш деген үндөр менен коштолгон керек. Анда деген ошол баягы башкы каармандын образы мага аябай жакчу да. Анан ал өзгөрүлгөн эмес, жанагы операциядан кийин башкача кабыл алып эле кайра көрө берчүмүн, ошол суу болуп өзгөрүлөт, анан ошол жерин эле көрө берчүмүн да. Анда ушул жерин азыр сурансак болобу? Аткарып бериңиз. Жок. Себеп? Жок, аткара албайм азыр. Эгерде көпкө бир эле кинону бир нече жолу кайталасаңыз, ар бир моменти көз алдыңызда болсо керек. Көз алдымда, бирок мен анда баягы окуучу кезимде атпайм, башка кезимде аны аткарбай эле коем, бирок эсимде бардыгы камчыны алып туруп ушундай камчы керек ага дейсизби? Макул, анда кийинкисиде. Дейли кийинки суроосу ыр кайталап ырдаган. Ыр кайталап ырдаган. Акыркы учурда ошол Айпер Кубиге кызы экөөбүз дуэт жаздырганбыз. Ошол негедир ал да айтып калат, ушу күндө эле ошол кыңгылдап ырдап калабыз. Ошол анда ушул мүнөттөрдө ушуну сураналы. Аткарып бербесеңиз да камчы жок болгондугуна байланыштуу андай ыр сураналы. Бир куплет ырдасаңыз болот. Ырдап эле коеюнчу. Ырдай бериңиз, жок. Көрүп аткандар сизди сагынды да. Сөзүн унутуп калышы мүмкүн да. Бир эки үч саат ырдап берерин, бир куплет дагы. Күн батып, таң атып, өтүп жаткан өмүр, күйдүрүп, сүйдүрүп, кеде калган көңүл. Жакшы дос, жалган дос таап бердиң өмүр. Жаманды жакшыга жоруй бердиң көңүл. Ак менен караны ажыратар, о Алла, адам кыл пайдасы бар. Күндүн дагы аткан таңы бар, үмүтүмдүн жанган шамы бар. Барекелде, эң сонун талантыңызга таазимдейли. Дагы суроолорду улай турган болсок, сизди күнүгө кубандырган нерселер? Күнүгө кубандырган нерсе бул жашоонун нагыз максатын таап, ошого аракет кылып жаткан азыркы учурум кубандырат. Сиздин сүйүүңүз тууралуу кино тартылса, ал кандай деп аталмак? Сүйүү? Жараткан жалгыз таштабайт деп койбойм. Сонун аталыш экен. Дүйнөнүн 7 керемети сиздин вариантыңыз менен кандай болот? Дүйнөнүн 7 керемети? Менин вариантым боюнча деги эле ушул материк болобу, барлык болобу, бул биздин жандыктар бардыгы керемет деп айтсак болот. Менин вариантым ушундай. Аллахтын жараткан бүт нерсеси керемет. 7 эле эмес, бардыгы дейсиз. Жакшы экен, кайсы үй бүлөлүк салтты неберелериңизге чейин калтыргыңыз келет? Салтты? Ооба. Бешик тойду калтырмакмын. Бешик тойду. Эң сонун, азыр болсо көрөрманыбыз бар экен, дароо кабыл алалы. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Кош келдиңиз, кубанычтабыз. Рахмат чоң. Сиздерди көргөнүмө аябай кубанычтамын. Экөөңүздөр тең аябай бүгүн сулуулуктар, өзгөчөсүздөр. Мен бул программаны, шоу программаны аябай жакшы көрөм. Рахмат чоң. Баткенден чалып жатабыз. Жол болсун. Менден Гүлнүрежеге суроом бар. Гүлнүреже, саламатсызбы? Саламатсызбы? Орозо кармапсыңыз, орозоңуз кабыл болсун. Рахмат. Бирге болсун. Үй бүлөңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Үй бүлө? Кененирээк. Ошол эле суроо аз бүтүп калат жок. Ата-энеңиз жөнүндө. Ата-энеңиз жөнүндө? Чоң рахмат. Дагы сурооңуз болобу? Жок, рахмат. Сизге ийгилик каалайлы, сиздин да орозоңуз кабыл болсун дейли. Анда үй бүлөңүз, ата-энеңиз тууралуу уксак дейт. Биз үй бүлөдө 3 тууганбыз. Мен эң кенжесимин, мен эркетаймын. Бир эжем, бир байкем бар. Апам бар, атам бар. Учурда апам айылда байкем менен, неберелер менен очар-бочар болуп жүргөн учуру. Биз эжем менен бул жакта. Эжем өзүнүн үй бүлөсү менен, мен өзүмдүн үйүмдө. Жакшы экен. Анан эми соңку суроо калган экен бет суроолордун. Жүрөгүңүздү үйлей турчу мырза кандай сапаттарга ээ болушу керек? 5-6 сапаттарды айтсаңыз болот. Ал чынчыл болуш керек. Ал жараткандан коркуш керек.
2 жана негизги жашоодо максат билиш керек. 3 Сабырдуу болуш керек. сабырдуу болуш керек. Дал ушундай сапаттарга ээ болсоңуз анда жүрөгү ачканга даяр экен дейли. Анан дагы бир суроо бар экен. Негизи эле ырчы же актриса болом деген жаш өспүрүмдөргө сиздин болгон кеңеш. Ырчы деле болбой эле койгула деп баштасың. Чакырганыңарга өкүнүп кетип атасың. Келе ал эле депчи. Жок, ар бир кесип ардактуу дейт, бирок эгер мындай аябай кесипкөй инсан болоюн десе, деги эле бардыгын эле жаштарга окуп, билим алгыла деп кеңеш берет элем да. Билим менен гана ушул чыныгы нагыз кесипкөй инсан боло аласыздар деп айтып кетмек элем. Сиз болбой эле койгула дегениңизге караганда мындай кээде өкүнүп кетесизби? Бул эми багы диний көз карашты айттым да. Шариятта болбойт. Актриса болгон, башка болгон. Эми мен болгом, ырды болгом, ал менин өтүп кеткен жашоом, ал калган. Мен мындан кийинки жашоом бөлөк да. Ошондуктан ушул жашоомдо мен бул жакта жашоому мен аны алып чыгып, жана дагы мындай бирөөгө багыт көрсөткөндү каалабайм. Түшүнүктүү болду. Анда бул өзгөчө суроолорго чоң рахмат айталы, жоопторго дагы. Анан негизи эле чыгармачылыгыңызга өтө турган болсок. Чыгармачылыктан бир аз алыстагандайсыз. Ыр чыгарып, кайрадан эс алып, ыр чыгарып, эс алып. Бул себебин билсек болобу? Себеби жогоруда айтып кеткен эле, мен азыр багы адам баласы динге кайткандан кийин ушул жаатта изилдеп билим алганга аракет кылат экен да. Анан албетте изилдеп атып, ушул жака убактым болбой калат окшойт го. Андан сырткары дагы негизи эле менин каалоом жок болуп баштады. Ошондуктан балким мындай тыныгуу болуп атабы, сиздерге ушундай көрүнүп атабы. Негизи бул жаатта иштебей эле мен өзүм азыр коомдук иштер менен алекмин. Коомдук фондум менен алекмин. Элге аярлуу катмарга жардам берүү менен алекмин. Аялдарды, айымдарды, жалгызбой энелерди, көп балалуу энелерди, ушу кыйналган үй бүлөлөргө жардамыбызды берсек деген эле азыркы ишибиз ушундай, максатыбыз дагы ушундай. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн кайрымдуулук ишинде иш алып барып атабыз да. Ушундан кол бошой жатат окшойт. Эң сонун экен. Анан сиз жогоруда айтып калдыңыз, айымдарга тиешелүү көбүрөөк иш алып барып жатабыз деп. Анан азыр бизди көрүп жаткан миллиондогон көрөрмандардын канча бир пайызы дагы айымдар. Анан негизи эле айымдарга айта турчу сөздөрүңүз, кеңештериңиз болсо сурансак сиздерден. Учурда дагы ушул эфирден пайдаланып айтып калайын, биздин 0555 дебейсизби? Биздин коомдук фондубуз ак багыт аты айтып тургандай эле биз туура багыт көрсөткөнгө аракет кылабыз. Бул деген азыр сиздер мени жаман көрүп атышыңыз мүмкүн, чакырган конокту. Бирок мен айтып кетүүгө милдеттимин, анткени биздин айымдар, аярлуу катмардагы айымдар сураныч, сиздер бир эле алган жардамыңыздарга көнбөңүздөр. Туура бул фонддон аласыздар, экинчи фонддон аласыңар, бирок ал нерсе түгөнөт. Бирок биз ушул коомдук фонд аркылуу биз мындай бир багытты алып жарыялаганбыз. 8 кесипти бизде себеденде жалаң айымдар да, жолукчан айымдар. Анан ошол айымдар дагы мыкты өзүнүн чөйрөсүндө, өзүнүн кесибинде мыкты айымдар болгондуктан бизде лингвист бар, юрист бар, дизайнерлер бар, таттуулар жасаган кондитерлер бар, косметологдор бар, ушул сыяктуу толтура мугалимдер бар. Ушул мыкты адистер сиздерге бекер окуу курсун жарыялаганбыз, мисалы. Анан ушул аярлуу катмардагы айымдар сураныч, сиздер бир эле алып калуучу жардамды күтпөстөн ушул биздин жарыялаган кесипти аркаласаңыздар, пайдаланып калсаңыздар, сиздер балык алып эмес, кайрмак алып үйрөнмөксүңөр да, кайрмак менен балыкты өзүңөр тутмаксыздар да. Бул өзүңүздөрдүн келечегиңиздер жана өзүңөрдүн муктаждыгыңыздарды өзүңүздөр чечип алганга мүмкүнчүлүк да. Тилекке каршы бизге кайрылган айымдардын бардыгы бизге продукт, азык-түлүк бергиле деп атат да. Бирок биз беребиз, бүгүн беребиз, эртең кайра эле түгөнөт. Ошондуктан айымдар, сиздерди чакырам. Биздин ушул жарыялаган багытыбыздан колдонуп калсаңыздар, өзүңүздөр бир кесиптин ээси болуп, азыр учурда аябай СММщиктер дагы аябай акча таап атышат. Ал тараптан да бекер окутабыз да. Колдонуп калыңыздар. Албетте өзүңүздөрдүн документиңиздер, катыңыздар керек. Эң сонун кеңеш болду окшойт, жөн гана
балық емес, ошо кайырмак жасап өзүңүз балык алганды үйрөнүңүз деген жакшы кеңеш болду көрөрмандарыбызга дагы. Айымдарга болсо ар дайым сиздер эч нерседен уялбаңыздар. Жолукчан эмес деп бөлүнбөйбүз биз. Ар бир айым өзүнө тың болуш керек, окуш керек. Эч качан үйүңүздөрдө жатпагыла, тырышкыла, бардык жактан илим алыңыздар деп кеңеш берем. Эң сонунан да жазып жаттап калсаңыздар керек деген ойдобуз. Анда бул мүнөттөрдө биз сизге эркин микрофондогу сунат экенбиз. Жан дүйнөдөгү жакшы сөздүн бардыгын ушул мүнөттөрдө анда айтсаңыз болот. Кийинде эле паттырап эле сүйлөп атам, бирок дагы деле урматтуу кыргыз элим, ушул Рамазан, ыйык Рамазан айында бардыгыбыздын ынтымагыбыз ушундай бир ай чындыгында жакшы, ушундай биргеликте жакшылыкта жарышалы деген көп чакырыктар болуп жатат. Бул чакырыктар бир эле ай уланбасын, жыл сайылап, айылап эмес жылдап улансын деп тилегимди айтат элем. Баарыбыз кыргызбыз, кыргыздыгыбызды таанбайбыз, тилибиз кыргыз. Ошондуктан кыргыз эли бир муштумдай биргеликте ынтымакта бололу, мусулман мүнөттөр бир бүтүн денедей бололу, ынтымакта бирге жараткандын ыраазычылыгын алып жетишкенге аракет кылалы. Айтканыңыз келсин дейли. Мен дегим келип турат ушул жерден. Ойлош керек, Орундалсын дейли. Салам анткени биздин кылган тилегибиз көтөрүлөт ошондо. Кабыл болсун дейли. Анан ал эми бүгүнкү Сон Шоу программасынын алкагында сиз азыр көрөрмандарга кайсы музыкалык чыгарманы тартуулайсыз? Учурда балким менин апам көрүп жатышы мүмкүн. Ошого апам арнап негизи эле дүйнөдөгү энелерге арнап ушул ак сүтүңүздөрдү актаганга аракет кылабыз, бирок ошентсе дагы биз актай албайбыз, ал баарына белгилүү. Энелер үчүн, энелердин урматына, энелердин сый урмат кылып, сиздердин урматыңыздарга энекем деген чыгарманы аткарып берейин. Анда кол чабуулардын коштоосунда биз сизди сахнанын төрүнө узаталы. Артыктуу көрөрмандар, жакыныраак келиңиздер дейли. Сиздерге болсо жалпы үйдүн куту болгон апалар үчүн жагымдуу ыр арнаган Гүлнур Асанова азыр бир гана сиздер үчүн жагымдуу таланты менен, жагымдуу үнү менен бул кечте кооздогонго даяр. Демек көңүлүңүздүн бардыгын анда биздин сахнанын төрүнө буралы. Эмгегиң улук, меримиң тонук энекем, дем болуп жанга сөздөрүң дайым күч берген. Алыста жүрүсүм саналап күткөн апакем, дүйнөдө ыйык өзүңө зат жок теңелген. Энекем ыйык энекем, өзүңө эч ким тең эбем. Аламда ыйык апакем, Кудайым берсин кубаттем. Элге кошубай элдин кызың ий бол эдиң, эсте турадай жүрөгүмдүн аял кебиң. Жаман сөздөн жаман көздөн сакта деп, самайым сылап ак батаңдын бергениң. Энекем ыйык энекем, өзүңө эч ким тең эбем. Аламда ыйык апакем, Кудайым берсин кубаттем.
сүтүң алдын ардагым асыл энекем менекем таазимим этип өмүрүң тилейм теңирден энекем ыйык энекем өзүңө эч ким дегеме аламда ыйык апа кен Кудайым берсин кубат энекем ыйык энекем өзүңө эч ким дегеме аламда ыйык апа кен Кудайым берсин кубат Кудайым берсин кубат Барекелде талантыңызга таазим келип берген үчүн сизге чоң рахмат. Ал эми алдыдагы бардык алып барып жаткан иштериңиздин бардыгы, долбоорлордун бардыгы ийгиликтүү болсун. Чыгармачылыктан да эч качан алыстабай, көрөрмандарыңызды да унутпаңыз деген жакшы сөздөр менен биз сизди узатабыз.